Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Камчыбек Ташиев чек арада чеп болуп турууну буйруду. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алып жаткан студенттердин 30%-ын чет өлкөлүктөр түзөт. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди күбө катары мажбурлап алып келүү сунушун канааттандырды. Бишкектеги номер 47-чи колониянын алдында бүгүн 24 мартта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлеринин акциясы өттү. 20-30 чакты адам Атамбаевга боштондук, бийликтин келечеги адилеттүүлүктө деген жазууларды кармап турушту. Алар мурдагы президентке карата мыйзамсыз мамиле жасалып жатканын айтып, аны бошотууну талап кылышты. 23 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда Койташ окуясы боюнча сот болмок. Бирок негизги айыпталуучу Атамбаев сот залына кирүүдөн баш тартып койгондуктан отурум 30 мартка калган. Мурдагы президенттин адвокаты Замир Жошев ал күнү колониядан сотко Атамбаевди абак дарыгеринин ал ден соолугуна байланыштуу камакта дагы, сотто дагы отура албасы тууралуу бүтүмүнө карабастан суукта жеңил кийимчен күч колдонуп алып барышкандыгын айткан жана муну мыйзам бузуу деп атап башкы прокуратурага кайрылаарын билдирген. Жаза аткаруу кызматы жактоочунун билдирүүсү жана бүгүнкү акция боюнча азырынча комментарий берелек. Баткен аркылуу коңшу өлкөлөр Кыргызстандан аткезчилик жолу менен негизги тамак аш азыктарын ташып кетүүгө аракет кылып жатышканын 24 мартта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Өкмөттүн антикризистик планы талкууланган жыйында Ташиев коңшу өлкөдө ун менен кумшекер 1,5 эсе кымбат, ал эми өсүмдүк майы жок калганын белгилеп, бажы кызматынын түштүк аймагы боюнча бөлүмүнүн аткезчиликке каршы иши өтө начар болуп жатканын айтты жана тийиштүү мекемелердин жетекчилери жеке жоопкерчиликте экенин эскертти. Бажы кызматы, Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана салык кызматы биргелешип Баткендеги чек араны карагыла. Бардык азык-түлүктү азыр насос менен сордургансып чыгарып кетип жатышат. Чек арага чеп болуп туруп 1 килограмм май, ун, кумшекер өткөрбөгүлө. Бул негизги максат, деди Ташиев. 24 февралда Орусия Украинага кол салган күндөн тартып, Кыргызстанда доллар кескин кымбаттап, аны менен кошо негизги азык-түлүктүн жана товарлардын баасы жогорулап кеткен. Бишкектин 1-май райондук соту Асановдун жактоочуларынын мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди күбө катары мажбурлап алып келүү сунушун канааттандырды. Белгилей кетсек, бүгүн 24 мартта 1-май райондук соту ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун Койташ окуясы боюнча ишин кароону улантты. Буга чейин дагы Кашкар Жунушалиев Асановдун ишинде негизги күбө экендиги айтылып, жактоочулар аны мажбурлап алып келүү өтүнүчүн киргизген. Эске салсак, Атамбаевди кармоо операциясы 8 августта Койташта орун алып, аны Кашкар Жунушалиев башында турган ички иштер министрлиги өткөргөн. Ал күнү Атамбаев ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов менен сүйлөшүүдөн кийин колго түшүп берген. Койташтагы окуядан кийин Асанов жумуштан бошотулуп, кылмыш иши козголгон. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып коюлган. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алып жаткан студенттердин 30%-ы чет өлкөлүктөр. Мындай маалымат Билим берүү жана Илим министрлигинин сайтына жарыяланды. Өлкөдөгү 76 жогорку окуу жайында окуган 231 миңден ашуун студенттин 70 миңдейи башка мамлекеттердин жараны. Чет өлкөлүк студенттердин 63%-ы коңшу мамлекеттердин өкүлдөрү. Алар негизинен мамлекеттик окуу жайларда билим алышат. Көбү өзбекстандыктар 39 миңге жакын улан кыз, индиялыктар 14,5 миң, пакистандыктар 10 миңден тегерегинде. Алар мамлекеттик эмес окуу жайлардын студенттери. Джо Байден 23 мартта Европага сапарын баштады. Бул тууралуу АКШ президентинин администрациясы билдирди.
АКШ президенті бүгін 24 мартта Брюссельде өте тұрған чұқыл саммитке қатышып, Русияның Украинаға чабуылына қаршы мындан арқы қадамдарды НАТОға мүше өлкөлөрдүн башчылары менен биргеликте талкуулайт. Украина президенті Владимир Зеленскийдің саммиттің катышуучуларына видео байланыш аркылуу кайрылуу жасаары буга чейин кабарланган. Ошондой эле Байден чоң жети уюмунун жыйынына жана Евробиримдиктин саммитине дагы катышаары белгилүү болду. Андан тышкары 25 мартта Польшанын борбору Варшавага барат. 26 мартта бул өлкөнүн жетекчилиги менен жолугуп, коңшу Украинага аскердик жана гуманитардык жардам берүү маселесин карайт. Эске салсак, 24 февралда Орусия Украинага кол салган. Салгылаш ушул кезге дейри токтобой келет. Европа биримдиги Украинаға бере турган аскердик жардамынын суммасын экесе көбөйттү. Уюм 23 мартта кабыл алган чечимге ылайык $1 миллиард бөлүнүп берилмей болууда. Европа биримдигинин кеңешинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда 28 февралда Украинага аскердик жардам катары 500 миллион евро бөлүп берүү тууралуу чечим кабыл алынган. Эми буга дагы ошончо сумма кошулат. 1 миллиард еврога евро биримдиги бир жыл ичинде Украинага аскердик жабдыктагы, курал жарактагы жеткирип бере алат. Кыргызстан Украина Орусия маселесинде бейтарап экенин бүгүн 24 мартта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.